Күнүбүздө болуп өткөн маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн эгемендүүлүк күнүндө Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары үчүн акысыз троллейбус каттамы жүргүзүлөт. Шаардык мэриянын маалымат кызматынан кабарлашкандай, каттам экскурсиялык түрдө болот. Троллейбус саат 13:00 эт комбинатынан чыгып, Асанбай кичи районуна чейин барат. Анда экскурсовод жүргүнчүлөргө шаардын көрүнүктүү жерлери тууралуу айтып берет. Каттам саат 15:00 чейин жүргүзүлөт. Бардык каалоочуларды атайын каттамдын жүргүнчүсү болууга чакырабыз, дешет мэриядан. Казакстандын Жамбыл облусундагы аскердик бөлүктөрдүн кампасында чыккан өрттөн каза болгондор катталган. Буга байланыштуу 29 август Казакстанда жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Казак басылмаларынын билдирүүсүнө ылайык тиешелүү буйрукка өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев кол койгон. Адамдардын өмүрү кыйылган Байзак айылындагы трагедияга байланыштуу 29 август аза күтүү күнү деп жарыялайм. Каза болгон аскер кызматкерлери жана куткаруучулар чыныгы баатырдыкты көрсөттү. Алар элдин эсинде түбөлүк калат, деген Касым-Жомарт Токаев. Коопсуздук комитетинен кабарлашкандай, 27 августта Чоң Капка унаа жол өткөрүү пунктунан Кыргыз мамлекетинин номуру тагылган Toyota Estima үлгүсүндөгү унаалардан партиясын өлкөгө мыйзамсыз жол менен алып өтүү аракети болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 223 беренесинин 2 бөлүгүнүн 4 пунктунда каралган кылмыштын негизинде катталды. Кармалгандар НС аттуу кыргыз жараны жана Казакстандын СТ жана МХ аттуу жарандары камакка алынышкан. Учурда бул фактынын бардык жагдайларынын изилдөө жана мүмкүн болгон шериктерин, ошондой эле унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары улантылууда, деп билдиришти УКМКнын басма сөз кызматынан. Бишкекте милициянын кайгыл кызматынын инспектору айдоочуну кокусунан атып алган окуянын видеосу интернет желесине тарады. Анда унаада отурган айдоочу менен кайгыл кызматкери сүйлөшкөнү, бир аздан кийин инспектор протокол толтуруп жатканы, бул учурда айдоочу унаасын айдап кеткенин көрүүгө болот. Бир нече мүнөттөн кийин айдоочу кайра келгени, алардын ортосунда сүйлөшүү болгону, көп өтпөй инспектор тапанчасын алып чыкканы байкалат. Бишкек Ош унаа жолунун 280-чакырымында тагыраагы Токтогул районунун Жаңы жол айылында Volvo оор жүк ташуучу унаа менен Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен 2 адам мерт кеткен. Каза болгондордун 2 тең эркек кишилер. Алардын бирөө 1980-жылы туулса, экинчиси 96-жылы туулган. Мындан тышкары 6 эркек адам ар кандай жаракат алышты. Учурда алардын аты жөндөрү такталууда. Жерине 5 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдарды унаадан чыгарышып, Токтогул райондук ооруканасынын өлүкканасына жеткиришкен. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-ара тилкесинде болгон окуяларда курман болгондордун үй бүлөлөрүнө бериле турган 36 жаңы үйдүн курулушу дээрлик аяктады. Бул туурасында президенттик аппараттын маалымат кызматына маалымдашты. Бүгүн 28 августта президент Садыр Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында аталган окуяда курман болгондордун үй бүлөлөрү үчүн жеке курулуш компаниялары тарабынан курулуп жаткан шаарчадан кабар алды. Мамлекет башчысы зарыл тиричилик техникасы жана керектүү коммуникациялар киргизилген бир нече үйдү көрүп чыкты. Ошондой эле көчөлөргө асфальт төшөлүп, жарыктандыруу орнотулган. Шаарчанын ичинде бала бакча, фельдшердик, акушердик пункт, парк жана башка керектүү инфраструктураны түзүү пландалууда. Министрлер кабинети Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде кызмат өтөгөндөрдүн пенсиясын көбөйтүү үчүн алардан стажысын кошулган мөөнөт менен эсептөөнү чечти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашат. Тагыраак айтканда, кызмат өтөп жаткандарга ыкчам кызматтагылардан тышкары 1 айлык мөөнөт 1,5 ай деп эсептелет. Ал эми Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүндө жана башка мекемелерде кызмат өтөгөндөрдүн 1 айы 2 айга барабар болору айтылат. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдүн 180 чакырымдан ашуун узундугун башынан аягына чейин сүзүп өткөн спортчу Владислава Шоликону рекорд койгону менен куттуктады. Баткенде иш сапарында жүргөн мамлекет башчысы суучулга телефон чалып куттуктаганын 27 августта президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бардык кыргызстандыктар, анын ичинде мен дагы 6 күн бою көлгө сөзүңүздү сарсана болуп карап жаттык. Сиз койгон рекорд тууралуу кабарды чоң кубаныч жана толкундан
таануу менен кабыл алды. Сиз биздин чоң сыймыгыбызсыз. Сизге чейин мынтип эч ким сүзгөн эмес. Сиздин чеберчилик, өжүрлүк жана мекениңиз Кыргыз Республикасын таанутууга болгон эркиңиз коюлган максатка жетүүгө жардам берди деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Лейлек районунун Максат айылында жаңы турак жайлар колдонууга берилди. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, аларда 84 үй бүлө жайгаштырылды. Баткен районунда дагы 40 үйдүн курулушу сентябрдын ортосунда жыйынтыкталат. Чек ара жаңжалында жабыркагандарга ошондой эле зарыл эмеректерди сатып алууга дагы каражат берилет. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.